Bizge sistemnin hiçbir gereği yok. Biz elini mümküretip kıymak koydular. Hazır bu sizlerge birinci signal. Ош шаарында Бостон, Бексултан жана Тешикташ базарларында иштеген содагерлер нааразычылык акциясына чогулушту. Алар электрондук эсе фактураны жана кассалык көзөмөл аппаратын иштетүүнү жокко чыгарууну талап кылып жатышат. Hiç kim düşündürme bergen yok bizge. Tolka patent төлейсің деп geldi. Elde nege bunçalık kıynatta duruyor? Eymi qara, elde oylaş gerek işte. O hükümette oturarlar, конечно, bardıq üye örbe elge qarap. Eğer bizge göğüse biz versen koşuşuz gerek. Elde kıynalat bayağı. Duruyor. Misal için optoy toşkalar joyulat. Bizge okşoğundur joyulbaydı. Algıla, anca-mıncalar 18 000 dep iş taraptardı төлöp atat. Oşolardı joy bergile, patent gele, ötkör bergile dep biz oşo talapты koyup geldik. Алар өкмөттүн жаңы салык саясатына каршы экенин билдирип, патент системасын калтыруу талабын коюшууда. Деген менен 1 январдан тарта патенттин негизинде соода ишин жүргүзүү токтотулат. Мындан улам ишкерлер салык салуунун башка режимдерине өтүү талабы коюлган. Ага соодагерлер макул эмес. Митингге чыккандар менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да жолугуп, көйгөйлөрүн укту. Ошол жердин өзүнөн алып, өзүнөн 5 тыйын коюп сатып, күнүмдүк нанын таап кеткендер бар. Ошол себептен мына жерде бардыгынын бир ою тынчтык жолунда ГКМ немесин койбосун деп аткан сөз болуп атат да, бул жер жоюлсун. Патенттин негизинде иштөө негизи ол туура эле нерсечи. Бирок ойлонуп көрсөңөр, бир товардын ичинен канча нерсе үстүнөн патент төлөнүп атат. Фактуралар келип атат. Онун калгандарга карапайым элдин үстүндө терисин жөнүндө сыйрып алып атышат да. Туура түшүнгүлө ушуну. Эми бул основной шот фактура сурап атышат, налогидан барып. Ошо бул нерселерге элдер көбү даяр эмес да бардыгы. Анан ошого элдер бардыгы көтөрүлүп чыгып атышат. Буга чейин ушундай эле нааразычылык Кара Суу жана Дордой базарларында болгон. Окуядан кийин салык кызматы соодагерлерди 1 январдан тартып, ККМ электрондук эсе фактурадан бошотуларын маалымдаган. Бул режим стратегиялык объект болуп саналган аталган 2 базарда гана иштейт. Ал эми салык кызматкерлери бүгүнкү нааразычылыкка чыккан соодагерлер салыктын жаңы түрүн өтүүдөн башка амал жок экенин билдирет. 2023 жылдын, жоксо 22 жылдан бери ар бир базарга барып, 50-тен 100-дөн базаркомдордун өзү базардын жетекчилиги менен кошо биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Жүргүзгөн учурда элдерге жеткиликтүү кылып түшүндүргөнбүз. Кайсыл учурларда кассо аппараттардын талаптары толук кандуу аткарылыш керек экен. Анан азыр арасында эми элчилик болуп түшүнбөгөндөр болуп атат. 8 миллионго чейинки бошотулган субъекттер да келип алып биз кассо аппарат койбой эле коелу деп атат. Мурун, например, bir месtada 2000 сомдон же болбосо 1,5 сомдон патент төлөп аткан болсо, алар эгер 8 миллионго чейин болсо, биз ошол учурларда 8 миллионго чейин төлөп, сосонтон башка кассо аппараты менен гана колдонуш керек түшүндүрүп айттык да азыр. Ушул тапта Бишкектеги Аламөдөн базарынын соодагерлери да көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга каршы митингге чыгышкан. Алардын айрымдары иш таштоого чейин барышкан. Ошол салыктар төгүлсө, жакшы төгүлсө, өз учурунда ар бир адам салыгын жакшы кылып төгүп турса, мындай жашырбай этпей төгүп турса, ошондо мамлекет оңолот. Ошондо бизде моралдык укук да пайда болот. Өлкөдөн сураганга, талап кылганга бийликтен таза иште биз деген монча пайыз салык төлөп атпайбызбы, эч ким жашырбайды. Салыкты жашырган бул жанагы коррупционердей эле уурдаганга барабар да. Биз мисалы уурдап жатабыз да. Кыргызстан соңку 1-2 жылдан бери өлкөдө товар саткан ишкерлердин баарын көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга милдеттендирип жатат. Ага кошумча товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрү жана электрондук эсе фактура да киргизилди. Буга байланыштуу Бишкек шаарында башка аймактарда бир нече жолу нааразычылык акциялары өттү. Алмагүл Эркебай кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.